Министрлер кабинетин ким жетектейт? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров отставкага кетүү ыктымалдуулугун айтты. Төрөлгөн адам көз жумат, премьер-министр болгон адам кызматтан кетет деп белгиледи. Коомчулук дүйнөнү каптап жаткан кризистен баарын иш жүзүндө көрсөткөн жергиликтүү бюджетти кыска аралыкта 2,5 эсеге көтөргөн кризис менеджер Мырзахматов гана бюджетти көтөрө алат. Мелис Мырзахматов келсин десе, акыркы учурда бийлик менен жолугушууларды өткөрүп, Бабановдун башы көрүнө баштады. Сиз кимисин колдойсуз? Алтынбек Сарыев. Искендер Шаршеев. Санкциялардан улам орус жарандары агылып келип, доллардан төмөндөгөнү байкалды. Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын жетекчиси менен маек. Көтөрүлгөн доллар наркы төмөндөп, өлкөбүздө бул валютанын көбөйгөнү байкалды. Кайсы булактар боюнча доллар көбөйүп кетти? Биздин пикирибиз боюнча доллардын түшүп кетиши бул мигранттардын долларга жасалган депозиттер менен келип сомго алмаштыргандан болду. Андан тышкарыда санкциялардан качып, Россиядан канча бир көлөмдө орус жарандары келип, капиталдарын жергиликтүү банктарга жайгаштырып, долларды сомго алмаштырып, тиричилик баштаганынан ушундай абал байкалып турат. Мунун баарына байкоо жүргүзүү зарыл. Текшерүү үчүн Улуттук банктын транзакцияларын караш керек. Улуттук банк аркылуу транзакциялар көбөйдү деген маалыматтар берилсе, демек ошол чыныгы себеп. Мындан ары квартал сайын биздин импортерлор долларды сатып ала баштаса, ошондо доллар кайра өсө баштайт. Бул абал бир калыпта сакталбайт. Жамиля Нурманбетова, Булак Азия News гезити. Жапаров Төрөбаевке автобус чыгаруучу ишкананы тийиштүү заказдар менен камсыздоону тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Жайыл районунун бир катар өнөр жай ишканаларын кыдырды. Акылбек Жапаров жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустар өндүрүүчү ишкананын иши менен таанышып, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевке Бишкек жана Ош, Жалал-Абад жана Нарын шаарларынын мэрлери менен бирдикте ишкананы тийиштүү заказдар менен камсыздоо, анын ичинде мамлекеттик банктар аркылуу кредит берүү жолу менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Ошону менен бирге Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына да ушундай эле жол менен жүк ташуучу унааларды сатып алуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Булак Сереп Чекиткейже. Артур Медетбеков Бучадагы провокацияны фейктер курал катары колдонуп жатканын айтты. Кошуласызбы? Буча шаарындагы провокацияны фейктер өз кызыкчылыгына курал катары колдонуп, дүйнө коомчулугунун көңүлүн алагды кылууну көздөп жатат. Мындай пикирин Антитеррор Альфа ардагер коомдук бирикмесинин төрагасы, УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков орус-украин жаңжалы боюнча Спутник Кыргызстанга берген маегинде билдирди. Анын айтымында согуштук аракеттер учурунда карапайым калктын өлүмү жокко чыгарылбайт. Адашкан ок же снаряд кимге болбосун тийип калышы мүмкүн. Бирок аскердик эмес контингентти максаттуу турда өлтүрүү мүмкүн эмес. Бул жөн эле куру сөз. Чыр-чатактын бир тарабын жакшы жагынан көрсөтүп, экинчи жагын каралоо үчүн ар кандай фейк, фарс сахналаштырылган видеолор таратылып жатат. Ошондой эле мындай фейктерди жарыялаган маалымат ресурстары көбүнчө адамдык баалуулуктардын чегинен чыгып, аң сезимди манипуляциялап, эмоцияларды жаратат, деди Артур Медетбеков. Мындан сырткары генерал Орусия-Украин конфликтинин келип чыгышына эмне үчүн эки мамлекет тил табыша албай жатканына жана бул процесстерде батыштын ролун белгилеп өттү. Булак Спутник Чекиткейже. Германиянын Франкфурт на Майне шаарынын тургундары Россияны колдоп митингге чыкты. Бул тууралуу Спутник Ближнее зарубежье телеграм-каналы билдирет. Чогулгандар колуна Россиянын желегин көтөрүп алышкан. Алар Европада орустарды дискриминациялоого да каршы чыгышууда. Россияны колдогон ушундай эле акция Римде да өттү. РТ жазгандай эле Европадагы русофобияга каршы экенин билдирип, Россия Федерациясынын желеги менен плакаттарды көтөрүп алышкан. Буга чейин интернетте италиялыктар арасында Not in my name хэштеги вирус болуп тараган. Тургундар Украинага курал жеткирүүгө каршы постторду жазышууда. Булак Спутник Чекиткейже. Жозеп Боррель. Бул согушта украиндер жеңет. Евро биримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук боюнча жогорку өкүлү Жозеп Боррель Украиндер согушта жеңерине бекем ишенимде турганын
Twitter баракчасына жазды. Евро биримдик кошумча 500 миллион евро жардам көрсөтүүдө. Курал-жарак жеткирүү Украинанын муктаждыктарына ылайыкталат. Бул согушта украиндер жеңет деп жазды ал. Аны менен катар евро биримдик Украинага колдоо көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалап, тарапташтарын Орусияга каршы санкцияларды көбөйтүүгө чакырды. Ал айрыкча энергетика, мунай тармагына кысымды күчөтүү зарыл деп эсептейт. Айта кетсек, Жозеп Боррелл менен Еврокомиссиянын төрагасы Урсула фон дер Ляйен Украинага 8 апрелде келип кетишкен. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Украина армиясы орус аскерлерин сүрүп чыгарууда. Украинанын армиясы Киевдин жака белинен орус аскерлерин сүрүп чыгарууда. Орусия дос эмес мамлекеттерден газдын акысын рубль менен төлөөнү талап кылды. Европа өлкөлөрү Путиндин бул талабын четке какты. Евро биримдик менен Кытайдын жетекчилери виртуалдык саммит өткөрөт. Украина армиясы Киевдин айланасынан, анын ичинде Чернигов шаарынан орус аскерлерин сүрүп чыгарууну улантууда. Маалыматка караганда, украиндер Слобода жана Лукашевка кыштактарын баскынчылардан бошотту. Украин президенти Владимир Зеленский армиянын аракетин жогору баалап, бирок жакын арада Донбасста жана Курчоодо калган Мариуполь шаарында айыгышкан кармаштар болушу мүмкүн экенин эскертти. Орусиянын күчтөрү мурдагыдай туруштук бере албасына көзү жетти, бирок бул орус аскерлеринин тактикасынын бир бөлүгү экенин түшүнүшүбүз керек. Алар башка маанилүү аймактарга кол салуу үчүн күч топтоп жатат. Ошондуктан биз сабырдуу болуп кармашышыбыз керек. Алдыда дагы чоң салгылашуулар турат. Биз көздөгөнүбүзгө жетүү үчүн кыйын жолду басышыбыз зарыл. Орусия Украин баш калаасынын тегерегиндеги аскердик аракеттерин басаңдатууну убада кылганына карабастан, ракеталык сокку урууну улантып жатат. Киев 1 апрелде билдиргендей, орус армиясынын айрым бөлүктөрү Беларусь тарапка орун которууда. Маалыматка караганда, орус аскерлери басып алган жердеги украиналыктардын автобустарын, жеңил автоунааларын жана уурдап алган буюм тайымдарын ала кетишкен. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес Путин мурдагыдай чоң күчкө ээ эмес экенин билдирди. Уоллестин айтымында, орус президенти өзү курган капаска түшүп, обочодо калды. Анын армиясы алсырап калды, чоң жоготууларга учурады. Орусиянын улуу армиясынын кадыр баркы кетти. Эми ал бир гана Украинада эмес, өз армиясына келтирген зыяндын кесепети менен жашоого аргасыз. Орус армиясына жаңы чакырылган жаш аскерлердин арасында көп жоготуулар болду, деди Уоллес. Мариуполь дале Курчоодо. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги 1 апрелдеги Курчоодогу Мариуполь шаарындагы жайкын тургундардын сыртка чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор ачаарын билдирди. Ал жакта 10 миңдеген адамдар бир нече аптадан бери суусуз, жарыксыз күн көрүүдө. Украинанын расмий бийлиги 45 автобустан турган кербен жардам жеткирип, ал жактагыларды чыгарып кетүү үчүн жолго чыкканын билдирди. Ал эми Мариупольдун жергиликтүү бийлиги орус армиясы калаага тыштан келген жардамды киргизбей, гуманитардык коридор ачууга тоскоолдук жаратып жатканын айтууда. Булак Азаттык чекит.org. Орусиянын аскерлери Украинадагы согушка баруудан баш тартып жатышат. Украинадагы согушка катышууну каалабаган орусиялык аскер кызматкерлеринин саны өсүүдө. Агора укук коргоо уюмунун жетекчиси Павел Чиковдун Current Time басылмасына билдиргенине караганда, аларга Орусиянын 17 шаарынан аскер кызматкерлери жана улуттук гвардия мүчөлөрү жардам сурап кайрылышкан. Алар буйрукту аткаруудан баш тартып, Украинага барбай жатышат. Бул үчүн адвокаттардын айтымында, аларды жумуштан бошотуп, кысым көрсөтүп, кылмыш иши менен коркутуп жатышат. Баш тартуу боюнча акыркы резонанстуу окуя Псков облусунда болгон. Ал жерде Псков губерниясы басылмасынын маалыматы боюнча 6 апрелде Украинага согушка баруудан баш тарткандардын саны 60ка жакын. Ал эми 7 апрелде алардын саны 100гө жеткен. Бул аскерлердин айрымдары буга чейин Украинанын аймагына барышкан, калгандары кесиптештеринин тажрыйбасы менен таанышкандан кийин барбоо чечимине келишкен. Согуштун башталышына десантчылардын жоон тобу Украинанын аймагында болгон. Бизге белгилүү болгондой, алар Беларусь Республикасынын аймагынан ал жака кирип, бир катар себептерден улам кайра аймактан чыгарылып кетишкен. Себеби азык-түлүктөрү түгөнүп калгандыктан, дейт Псков губерниясынын башкы редактору Денис Камалягин. Кийин алар Псковко кайтып келишти. Мен түшүнгөндөй, алар согушууну каалашкан эмес. Баштапкы маалымат машыгуулар болот деп айтылган. Алар барганда кадимки согуш болгон. Мындан тышкары тамак аш жана күйүүчү май жетишпей кыйналышкан.
Хакасияда дагы Псковдукуна окшош кырдаал түзүлдү. Ал жерден журналист Михаил Афанасьев жергиликтүү ОМОНдун 11 жоокери Украина менен согушка катышуудан баш тартканын билдирди. Анын айтымында бул алардын колоннасы Киев облусунда Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан талкалангандан кийин болгон. Булак лайк чекиткейже.